Токтогул районунун Арал айылындагы Таштан Тешебаев атындагы орто мектеби 225 орунга ыңгайланып курулду. Бул мектептин жаңы курулушу заманбап шартта долбоордо камтылган бардык курулуштары курулуп бүткөрүлдү. Буюрса 1 сентябрда балдарга пайдаланууга берилери максатталып турат. Заманбап шарттагы курулуштун сырткы көрктөндүрүү жумушу калды. Буюрса 1 сентябрда Арал айылындагы мектеп окуучулары жаңы билим ордосуна келишет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул жердеги биздин мектебибиздин жаңы имарат курулушу аягына чыгайын деп отурат. Бул курулуш 2024 жылдын март айында башталган. 225 орунга ылайыкташтырылып турат. Анан мектептин ичинде окуучуларга болгон бардык шарттар түзүлгөн. Спорт залы өзүнчө, актовый зал өзүнчө, химия, физика класстары, лабораториялар менен кошо китепканасы, компьютерный класс бар. Райондун аймагында 6 мектептин курулушу жүрүүдө, 3 мектептин капиталдык ремонту, 3 мектептин толук курулушу жүрүп жатат. Алардан 2 мектептин курулушу жаңы окуу жылына пайдаланууга берилет. Эгемендүүлүк күнүнө карата 30 августка. Биздин Токтогул району боюнча ушу билим берүү тармагынан 4 объект ачкантабыз. Бул 2 мектеп жаңы курулган мектептер, жаңы курулуп бүткөн. Анан 2 мектеп жана кап ремонттон оңдоп түзөөдөн өткөн мектептерин ачыш алында турабыз да. Райондун борборунан 150 чакырым алыстагы Толук айылында 225 орундуу Канаша жалпы билим берүүчү мектебинин курулушу жүрүүдө. Бул курулуш жылдын аягында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Торкен айылындагы 275 орундуу мектептин курулушу да декабрь айында бүткөрүлөт. Бизде бул убакытка чейин мындай курулуштар болгон эмес. Мен муну ачык айтышым керек. Кечээ мына биз иш сапарды баштаганда Саргамыш айынан баштаганбыз. Ал жактагы жол курулушундагы быйыл проектчи бүтсө, кийинки жыл жол курулуш башталган. Экинчиден, андан бери келе турганбыз Толук мектебинде Канаша мектебин. Кечээ Канаша мектебин көрүп келдик. Бул Толук айылында өзүлөрү айткандай 2 этаж деген здание курулган эмес ал жакта. Аларда ушу быйыл декабрга чейин пайдаланууга беребиз деп атат алардагы. Ал эми Арал айылындагы Таштан Тешебаев жалпы билим берүүчү мектеби жана Кызыл Өзгөрүш айылындагы Ибраимов мектеби толук кандуу бүткөрүлдү. Буюрса 1 сентябрда пайдаланууга берилет. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.